Жайкы эс алуу күндөрүнө аны менен катар эле туристтик сезондун башталышына дагы бир нече күндөр калды. Ал эми Жалал Абад облусу өзүнүн кооз жаратылышы менен ар дайым бардык адамдарды өзүнө тартып келгендиги дагы сыр эмес. Бүгүнкү күндө көптөгөн балдар лагерлери жана ошондой эле эс алуучу жайлар профсоюздар уюмуна караштуу. Болгону алар бүгүн эс алуу сезонуна даярбы? Мына ушул суроонун тегерегинде бүгүн биз тараптар телеберүүсүндө сөз кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Алгач мен сиздерди бүгүнкү биздин студиябызга келген коноктор менен таныштырып өтсөм. Бүгүн бизде студияда Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн экинчи катчысы Азамат Кабаев, Жалал Абад облустук профсоюздар кеңешинин төрайымы Барно Исмаилова, укук коргоочу Бактыкан Жапарова жана ошондой эле Жалал Абад шаардык билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун төрагасы Максат Мамасыдыковдор келип отурат. Саламатсыздарбы, биздин студияга куш келиптирсиздер. Алгач Барно, сөздү сизден баштасак. Бүгүнкү күндө профсоюздар уюмуна караштуу эс алуучу жайлар сезонго даярбы? Саламатсызбы. Бизде Жалал Абад областы боюнча 11 балдардын эс алдыруу борбору бар. Быйылкы жылы бир аз табияттын шарттарына байланыштуу ремонт иштери эми башталууда. Буюрса майдын акыркы күндөрүнө чейин биз толук даярдап аяктайбыз. Балдардын каникул мезгилине чыгышына балдар эс алдыруу борборлору толугу менен даяр болот. Барно, кандай табигый шарттарга байланыштуу? Бул биринчи суроо, андан кийин эле удалаш. Сиздер 10 күндүн ичинде кантип ремонт кылып бүтөсүздөр? Кандай ремонт болуп калат 10 күндүн ичиндеги ремонт? Биздин балдар эс алдыруу борборлору бардыгы эле тоолуу аймактарда жайгашкан. Эң алыскысы Чаткалы районунда жайгашса, эң жакынкысы Сузак районунда Көк Жаңак шаарында жайгашкан. Быйылкы жылкы табияттын жаан жаагандыгына, сел көчкүлөр болгондугуна байланыштуу ремонт иштери бир аз кечендеп калды. Финанс тарабынан бөлүнүшү дагы быйылкы жылы бир аз кечендегенге ремонт иштери эми башталды. Келиңиз ушул жерге бир тактык киргизели да. Финансы жагынан баягы кеч финансылык каражат кеч бөлүнгөндүгүнө байланыштуубу же чындап эле жаан-чачынга байланыштуубу? Себеби дегенде мен азыр аябай таң калыштуу да, мен үчүн жаан-чачын ички ремонтко кандай тиешеси бар? Жаан-чачындын болгону бизде азыр айтып өткөндөй тоолуу жерде жайгашкан балдар эс алдыруу борборлору. Ал жерде жолдордун сел жүрүү немеси ремонт иштерин азыр краска, мисалы сырткы ремонтторун баштасак, жаан-чачындан кийин кайта эле мурунку акыбалга түшүп калышы мүмкүн. Ошондуктан бизде жыл сайын майдын 25-нен 10-июнга чейин даярдык иштери толук менен аяктап бүтүрүлөт. Балдардын каникулдары дагы ошол 10-июнга чейин окуу мезгилдери аяктап, каникул башталганга чейин. Бүгүнкү күндө бир эле лагерлер эмес, эс алуучу жайлардагы турбазалар деп айтайлы, пансионаттар келген туристтерди кабыл алууга даярбы? Бизде Жалал Абад областында бир санаторий, бир туристикалык база жана бир пансионат жайгашкан, профсоюзга тиешелүү. Санаториябыз круглогодичный иштейт, жыл бою туристтерди кабыл алууга жыл бою даяр. Пансионат менен турбазабыз бизде Арсланбоп айылында жайгашкан. Ал жерде дагы азыр ремонт иштери толугу менен жүрүүдө. Турбаза иш алып барып атат, пансионат жарым-жартылай ишин алып барууну баштады. Бирок азыр деле ремонт иштери жүрүүдө. Рахмат. Максат мырза, биз билгенден билим берүү тармагы профсоюздар уюму менен тыгыз кызматташып келет, Сиздерди канааттандырабы? Эми ачыгын айта турган болсок, бизде азыр көптөгөн мугалимдерибизди курорттук санаторияларга, пансионаттарга жиберип жатабыз. Но биздин мугалимдерибиз кээ биркилери эле айтып келбесе, бирок шарттары жакшы деп келишет. Бирок биз аракет кылабыз, билим берүү тармагы боюнча өзүбүздүн мугалимдерибиздин кадыр баркын да көтөрүшүбүз керек, алардын ден соолугунда чыңдашыбыз керек. Алардын жайкы эс алуу убагында көңүлдүү өткөрүш үчүн биз колдон келишинче аны түшүнүп атам. Мен ошол пансионаттардын, эс алуучу пансионаттардын жана ошондой эле балдар лагерлеринин абалы жөнүндө сурап атам да азыр мен сизденчи. Мисалы, сиздер взнос төлөйсүздөр, туурабы? Профсоюздар уюмуна взнос төлөнөт.
Бирок ошол эле учурда канааттандырабы алардын ишмердүүлүгү же канааттандырбайбы? Мисалы балдардын коопсуздугу деп айтайлы, Келиңиз ачык эле сүйлөшөлү бул жерде. Айта турган болсок, биз былтыры өзүбүздүн кызматкерлердин балдарын Жалал Абад облусунун Базар Кургон районундагы Арсланбаб айылында Арсланбаб ата туристтик базасына алып бардык да, жөнөттүк өзүбүздүн балдарды, шаардын балдарын. Ал жерге барганда ачыгын айта турган болсок, кичине болсо дагы өзгөрүү бар мурункуга караганда. Эмнеси өзгөргөн? Мурда кандай эле, былтыр барганыңыздарда кандай болуп калды? Мурда барганыбызда биз ата-энелерге айтат элек да, өзүбүздүн мугалимдергечи, постельный бельелерин кошуп бериңиздерчи деп суранат элек. Это желательно. Азыркы учурда биз барганда постельный бельелер да жаңыланды. Ну эми айта турган болсок, имараттары эскилиги жетти. Толук кандуу жетти элек, бирок ремонтко муктаж. Муктаж, бирок жылдан жылга мындай бир аз болсо да өзгөрүү бар. Прогресс бар, өсүү прогресс. Байкоого болот, мындайча айтканда. Рахмат. Бактык анайым, сөз сизде болсун, андан кийин биз Азамат мырзага өтөбүз. Жаран катарында, укук коргоочу катарында бүгүнкү күндө профсоюздун ишине кандай баа бересиз? Мен эми 20 жылдан ашык укук коргоо тармагында иш алып баргандыгына байланыштуу. Мен мисалы өзүмдүн жарандык жана укук коргоочу катары баа берим мындай да, аябай төмөн да, профсоюзгачы салыштырмалуу. Себеби бардык эле профсоюзга караштуу болгон ошо эс алуу жайлар, пансионаттар, косметический эптемелер ремонттон өтүп, капитальный ремонтко муктаж сан үзүлдөрү иштебейт. Аябай эскилиги жеткен. Мен жылда эле барам, кайсы жерге барганымды айтпай койгом, но профсоюздуку да. Өзүм частном порядке барам. Анан иш тармагы боюнча дагы барып калам, анча-мынча уюштуруп, эскилиги жеткен. Мен атайын мындай жөнөкөй коттедждерди алып жашаганга аракет кылып көрдүм. Шарты аман эле болсун. Ну, покраска болгон, эми деревянный эмелер. Сан үзүл иштебейт, жакшы, ошом, жакшы эмес шарттарычы. Анан мурунтан алып келгенде эң биринчи бул профсоюздун милдети ошол взнос төлөгөн жөнөкөй өздөрүнүн адамдарды, ошол кайсы ишкана болсун, укугун, эмгектик укугун толугу менен коргош керек, камсыз кылыш керек. Ошо эс алабы, кайра реабилитационный период болобу, производственный травма болобу, ошолордун баарын жолго салып, коргоп, колдой турган бул профсоюз болуш керек. Бирок союз мезгилинен кийин, эгемендүү болгондон бери Кыргызстан ал эмесин өзүнө мындай кичине жоготуп койду да, позициясынчы профсоюз. Азыр дээрлик эле мындай жакшы эмеде результаттарын мен укпайм. Частном порядке эле мынтип сүйлөшүп калып эле өздөрүнөн укпасаң, мындай укпайсың да эч жерде. Же маалымат жокпу жакшы. Ну деги эле мен эми канча адамдар менен сүйлөшсөм, бизге түшкөн арыздардын негизинде айтсам, жок катар эле да, мындай айткандачы. Мага ошондой сезилет. Может, лично менин мнениемдир, но это лично как бы бизге түшкөн арыздардын негизинде көп ошондой нерселерди карайбыз. Мен азыр келгенде бул жерден кызыгып сурадым. Кандай арыздар түшөт негизи? Производственный, незаконное увольнение, травмалар боюнча алып, анан тийиштүү колдоого алынбагандыгы, компенсация өндүрө албай аткандыгы, ушундай маселелер боюнча бир топ жылдан бери бизде арыздар бар эле да. Азыр ошол арыздар боюнча мына азыр мүчөлөрү менен сүйлөшүп, мен таң калып атам результаттарына. Оказывается, бар экен. Ошол жөнүндө значит эч кайсыл жерде маалымат жок. Ошон үчүн биз укпайбыз. Ощущение, что вообще эле иштебейт профсоюзчу ошондой. Анан 5-6 жыл мурун мына чогуу профсоюзду жандандыруу боюнча, күчкө киргизүү боюнча чет өлкөлүк донорлор аябай аракет кылышып, окутушуп, обмен опыта менен аябай жакшы эмелерди өткөргөн да. Мен өзүм катышкам да. Ошондон кийин бир эме өзгөрсө керек деп ойлогом багытынчы. Ну пока мен уга элекмин, көрө элекмин да. Азыр албетте сиздин сөзүңүздө калет жок, негизи профсоюздар уюму эмгекчилердин укугун коргоочу бирден бир уюм бул. Бирок азыр бүгүнкү күндө биздин тараптар тили берүүсүндө биз эс алуучу жайларды, ошол карамагындагы эс алуучу жайлардын абалы жөнүндө сөз кылып атабыз. Ал эми профсоюздардын жалпы жүргүзгөн иши боюнча буюрса дагы көрсөтүүлөрдү кылабыз. Андыктан бүгүнкү күндө азыр Бактык айым айтып кетпедиби, Барноюм айтсаңыз, мактанаарлык ишиңиздер барбы деги? Ушул жерге барсаңар тим эле укмуш деген жериңер. Же мындай бардыгы чындап эл айткандай элеби?
биздин эми областтагы эле эмес, Кыргыз Республикасы боюнча, Кыргызстан боюнча эми балдар эс алдыруу борборлору бардыгы эле союз мезгилинде курулуп калган да. Андан бери жаңылануу болот, бирок эмне десем, сырткы ремонтторун, косметический ремонт, ички мебелдерин алмаштыруу, санузелдер. Эмне ошону мындай сиздерге мындай каражат бөлүнөт, мындайча айтканда мындай бир пилоттук долбоор катарында мындай киргизбейсиздер да? Болсо болобу, ошондой кылса болобу негизи? Кылса болот. Азыр бүгүнкү күндө айта кетсем, Кыргызнефтегаз акционердик коомуна караштуу Зорька балдар эс алдыруу борбору бар. Профсоюз комитети тарабынан жакында долбоор киргизилип, жаңы коттедждер, современный коттедждер куруу боюнча долбоор киргизилди. Бул 2 жыл мурун каралган болчу, бирок пандемияга байланыштуу иш жүрүүсү токтоп калган. Жакын арада Зорька ошо эс алдыруу борборунан биз жаңыча современный эс алуу борборун жасоону Заманбап, э? Заманбап. Рахмат. Азамат мырза, мына туристтик сезон башталып атат. Ушул жумада ачылыштары дагы болуп атат буюрса, Ал эми биздин Жалал Абад областында чындыгында жаратылышы өтө кооз, сырттан келген ички туристтерди дагы мындай тартууга мүмкүнчүлүк бар да. Бирок деген жери бар. Билесиз да? Бирок. Ошол бирокду кантип жоебуз? Биздин көз караш боюнча буга комплекстүү мамиле иш аракеттерди көрүшүбүз керек. Бардык жергиликтүү өз алдынча өзүн өзү башкаруу органдары, райондук мамлекеттик администрация, Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областына ыйгарым уктуу өкүлүнүн аппараты, жана ошол профсоюздар комитети, билим берүү тармагы, айыл өкмөттөр жогоруда айткандай баардыгы бир багытта биз координациялык кеңеш түзүшүбүз керек. Ал ошол багытка сезонго чейин бул туруктуу координациялык кеңеш болуш керек. Сезон башталар деле башталып калбастан иши кыш бою деле отурушубуз керек. Ал жерде ошол актуалдуу маселелерди, көйгөйлөрдү талкууга алып, анын чечүү жолдорун көрсөтүшүбүз керек. Балкимдир мамлекет тарабынан атайын усулдар керек болот, методдор, ресурс бөлүү боюнча. Балким эл аралык гранттарды, донорлорду тартып жардамын алышыбыз мүмкүн. Жана сиз жогоруда белгилеп кеткендей, бизде кайсыл жерде мындай комплекстүү биз мындай көрсөтө ала турган эс алуу борборлору боюнча биз сунуштайт элек, ошол башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын алышыбыз керек. Балдарга кандай мамиле кылып атат ал жакта, кандай коопсуз оюн ойной турган, жанагындай спорт менен машыга турган комплекстүү атайын жерлер бар, локация деп коет ал жерлерди. Ошону түзүүнүн жолдорун үйрөнүшүбүз керек да. Себеби бул бардыгы каражатка такалган менен каражат маселеси табылат, ал чечилет. Болгону биздин көз карашыбызды оңдошубуз керек. Менин оюмча. Себеби чет өлкөлөрдө, коңшу мамлекеттерди көрүп жатабыз. Бул тарапта көп багыттуу иш алып барганына байланыштуу. Мисалы үчүн ошол эле балдар эс алуу жайына чейинки жолдун коопсуздугу, ал жака чейинки жана шам чырактар, светофорлор, жолдун абалы, мисалы үчүн ошо Арсланбобко баратканда, Каралмага баратканда, же болбосо ушу санаторий жака, Чаткалга бара жатканда балдардын коопсуздугун камсыздоо боюнча тиешелүү деңгээлде биздин унаа жүрүүчү жолдорубуз жакшы болуш керек. Андан сырткары ал жерлерде балдардын коопсуздугун сактоо, видео байкошторду, үн жазуу байкошторду орнотуу, тамак аш коопсуздугу боюнча жана ушул багытта коопсуздуктун медициналык, ден соолук коопсуздугу боюнча комплекстүү иш аракеттер болуш керек. Бирок азыркы этапта андай биргеликтүү иш жүрбөгөндүгүн биз байкап жатабыз. Бул 30 жыл боюнча эле ушул кайталым келип жатат. Биз ошол багытта чет өлкөдөгү башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын өзүбүздүн министрлик аркылуу талдоо жүргүзүп, өкмөткө жиберип жатабыз. Азыр Алабукка, ошо алыскы райондордогу лагерлердин дагы абалы жакшы элеби? Эң алыскы лагерибиз бул Чаткал районунда Канышкыя айылында жайгашкан Чаткал жеткинчек деген балдар эс алдыруу борбору.
ачылганына көп деле болгон жок. Райадминистрациянын жардамы менен ремонт иштери жыл сайын болуп атат. Эмеректер сатып алынып атат. Ал жерде 50ден ашпаган балдар эс алат. Аксы, Алабука. Аксы да 2 балдар эс алдыруу борбору бар. Сары челек жана Кашка суу деген. Сары челекте өздөрүнүн демөөрчүлөрдүн колдоосу менен быйыл дагы 50 адамдык 2 коттедж курулууда. Абалы кандай, жакшыбы? Абалы жакшы. Жакшы, Жыл сайын балдар эс алуудан мурун областтык администрациядан, СЭСтен, санэпидемстанция, пожарный, экотехинспекция, МЧСтен өкүлдөр барып, комиссия түзүлүп, администрациянын алдында бардык текшерүү иштери өтөт. Ошондон кийин гана кайсыл балдар эс алдыруу борбору жарактуу, шарттары жакшы болсо, ошого гана балдар барып эс алат. Рахмат. Анда эмесе биз атайындай ушул профсоюздар уюму менен иштешели, андан дагы мындай ушул лагерлердин шартын жакшыртууга мындай өзүбүздүн көмөгүбүздү кошолу деп, бирок тилекке каршы өздөрүнүн максатына жетпей калган ишкерлер бүгүн биздин конокко катарында чакырылган болчу. Сапарга чыкканы үчүн бүгүн биздин студияга келе албады, бирок өздөрүнүн видео кайрылуусун жөнөтүшкөн. Ошондуктан назарыңыздарды мына ушул видео кайрылууга бурабыз. Былтыр биз атайын профсоюздар менен чоңдор менен сүйлөшүп, бир Жалал Абад шаарындагы, Жалал Абад областына тийиштүү болгон лагерлерди бир көрөлү, мүмкүн ал жакта бир өнүктүрүлө турган жерлер барбы деген максат менен айланып чыктык. Эң биринчи барган жерибиз биздин Падышата, Аксы районундагы Падышата лагери болду. Анан ал жерге барып биз айттык, ушул лагерди иштетели, канча жылга бересиздер деп биз ишкерлер барганыбызда 1 жылга эле беребиз деди. Эмнеге 49 жыл эмес, эмне үчүн 22 жыл эмес деп ошентти. Анан десек, жок, азыр 1 жылды көрөбүз да, силер кантип иштетесиңер, иштете албасаңар кайра биз алып коебуз деди. Анан кайсы ишкер келип 1 жылга ошол лагерди оңдоп, анан оңдоп бүткөндөн кайра берип коет. Ал бизге невыгодно болуп калат да, биз аны иштете албайбыз да. Анан ошентип баягы акыбалдарын көрсөк, алар бир эле маскалап коет экен, тиги адамдар балдарын жөнөтөрдөн мурда баягы лагерлерди бир аз эле оңдойт экен да. А бирок оңдолбой турган жерлер, иштебей турган жерлер аябай бизди өкүндүрдү. Бирок природа деген алаяктын жаратылышы абдан сонун. Чоң дагы бир биздин условияга, элдердин условиясына ылайыктуу келген лагерлерди кура турган сонун жерлер бар экен. Андан кийин биз Алабукага бардык. Алабукада лагерге бардык. Ал өтө начар акыбалда. Аны дагы көрүп, зээнибиз кейип, эмне үчүн бул элдерге, ишкерлерге биз бербей эле кармап отура беребиз? Эмне үчүн же өздөрү кылбайт, же бир башка бирөөлөргө бербейт? Биз качан өнүгөбүз деп анан зээнибиз келип, андан кийин Арсланбап лагерине келип, ал жерде көрөлү эми. Десек, Арсланбап лагериндеги бир аз жакшыраак экен. Жем ал жакта кароосуз калып кеткен да. Бир аз оңдоп коюптур аякы беркилерин, анан ал жерге да баруучулар да көп экен, жакшы да, бир аз салыштырмалуу жакшы экен. Анан ал жерде дагы эс ала турган жерлери жакшы. Андан кийин Ысык көлгө дагы бардык. Ушунча болду, ал жактан да көрүп келели деп. Ал жактан көрүп келели барсак, 2 этаж зданиясы бар экен. Телтору деген лагерь болуш керек, унутпаган болсом. Мурунку салынган, Союз маалына салынган, бирок кароосуз калган. Аны элдер каалагандары келип, өздөрү тамак аш жасап кете берет экен, бирок аерде туруктуу келүүчү эме эс алуучу адамдар жокко эсе да. Ушундай өтө начар акыбалда. Бериш керек ишкерлерге. Ишкерлер керек болсо бир аз тыйын сарптагандан кийин ал жердин условиясында оңдошот да. Эмне үчүн биз иштетпейбиз, кармап отура беребиз ошондой жерлерди? Азыркы видео боюнча жооңузду берип койсоңуз. Азыркы видео боюнча Падышата эс алуу борбору бул Кыргыз Телеком ишканасына каралат, Министерство связиге каралат. Ал боюнча мен маалыматым жок. Бул 15-20 жыл мурун профсоюз менен Орленок балдар эс алдыруу борбору, кечиресиз, балдар Пачата балдар эс алдыруу борбору болуп иштеген, бирок азыркы убакытта ал жерде мен билишимче чоң адамдар эс алат, связь кызматкерлериники. Анан башка балдар эс алдыруу борборлор боюнча Алабука боюнча да айтып кетти. демөөрчүлөр болсо,
биздин эшигибиз ар дайым ачык. Эмне үчүн бүгүнкү күндө ушул бардык, сурадык, анан эч кандай мындай мүмкүнчүлүк болбоду деп айтты да, мындай келип атыптыр да, эмне үчүн мындай болуп атат да? Эми негизи сиздердин деле максатыңыздар, ишкерлердин деле максаты, негизи жарандардын деле максаты ушул жер жакшырып кетсе да, мындайча айткандачы. Абалы. Кызматташууга келген демөөрчүлөр бар, алар менен биз иштеп атабыз. Анын бул эжекени кечиресиздер, мен биринчи жолу көрүп атам. Бизге кайрылган эмес. Балдар эс алдыруу борборлорунда бизде жайкы мезгилде гана директор жана башка кызматкерлер болсо, башка убакта бир гана сторождор болот, охрана гана. Андан тышкары Демөөрчүлөр менен кантип, кандай шартта иштешесиздер да? Мисалы, азыр айтып атат, 1 жылга беребиз, 1 жылда мындай кандай шарт болот? 5 жылдан кем эмес убакытта берилет. Алардын инвестициялык 1 жыл деген бул анда туура эмес маалыматпы же кандай? Маалымат деп ойлойм. Биз андай нерсе жок. Өзү любой эле нерсени ишке алып чыгуу боюнча 5 жылдан кем эмес. Албетте, азыр өзү келгенде жакшы болот болчу, ишкер тилекке каршы келе албай 5 калды. жылдан кем эмес берилет. Анан булардын инвестициялык планы каралат. Кандай иш шарттарын алып барышат, ал жердеги өзгөртүүлөр кандай болот, иш пландары, сметаларын карап чыгылат бизде. Ошол эле жөнөкөй эле кызматкерлерден түзүлгөн топ комиссия түзүлүп, булардын сметаларын, бардык инвестициялык пландарын көрүп, эгер макул болсо, демөөрчүлөргө берилет. Рахмат. Договордун негизинде. Азамат мырза, айтып кетсеңиз, мисалы сырттан карап турганда, профсоюздар уюмуна тиешелүү турбаза деп айтабыз, бес алуучу жайлардын бардыгы эле лагерлер дагы кошумча барган сайын өзүнүн мындай өтүмдүүлүгүн деп айтабызбы, жоготуп жаткан жокпу? Кантип ойлойсуздар? Мисалы, азыр Барноо айтып атат, Барноо айым айткандай, биз инвесторлор менен иштешип атабыз, демөөрчүлөр менен жакшы деп атат. Экинчи тарап айтып атат, жок, болбойт, шарты деп атат. Эмне кылуу керек да? Кандай? Негизи мыйзамдарда биздин мамлекетте каралган бул нерсе. Бул демөөрчү деген ал башка багытта, демөөрчүнүн жолу башка дегендей, бирок ошол бир багытта мындай жакшыртуу маселесинде демөөрчү ал орусча айтканда спонсор деген. Спонсор. Инвестиция бул башка. Бул эже айткан маселени мен юридикалык жагынан алганда мыйзамда каралган мамлекеттик жеке өнөктөштүк деген бар. Государственный частный партнерство. Ал жерде булар инвестициялык Барноо айым айтмакчы сунушту бериш керек. Анан ошол чарбачылыктын деп коелу, мындайча балансодержатель, ошол объекттин ээси, мамлекеттик ээси ошол алардын сунушун карап чыгып, ана ачык сынак менен, бир эле жаранга эмес, ал жерде ачык сынак менен эң жакшы долбоорду тандоо алуу жолу менен көп жылдык, минималдуу 5 жылга кызыктар болуш керек. Инвестор ал жерге инвестиция киргизгенден кийин кандай мен пайда таба алам? Окупаемость, 5 жылбы, 10 жылбы, анан приоритетное право на продление деп коет. Приоритеттүү укук берилет ошол жаранга, алган жаранга. Ал ошол мамлекеттик жеке өнөктөштүк максатында алган объектини кандай кылып жакшыртат? Ал жакка жана жогоруда айтылган коопсуздук чаралары, эс алуу борборлорун ачуу. Рахмат. Барына айтсаңыз, азыр мына эгерде мындай тоготер жерин айта турган болсок, сынактын негизинде мына ушундай иш жүргүзө алдыңыздарбы сиздер? Бир жок дегенде бир лагерди сынакка кое алдыңыздарбы? Кел, ал ушуну катышкыла, иштеткиле, силерге 5 жылдан 10 жылга чейин беребиз деп бир мындай сынак жарыяладыңарбы? Болдубу ошондой факт? Бизде балдар эс алдыруу борборунда болгон жок, администрациялар өткөрүүдө ремонт иштери боюнча. Инвестициялар боюнча бизде санаториялар жана пансионаттарга тартуудабыз. Жок, мен суроомо сиз түшүнбөй калдыңыз же мен жакшы бере албадым болуш керек суроону. Сынактын негизинде ошол каралбай калган лагерь болобу же пансионат болобу, мындай алып чыктыңыздар, ремонт эмес бул. Негизи эле иш жүрүтүүсү боюнча. Ошол эле жаткан лагерлер. Иш жүрүтүү боюнча бизде федерациянын деңгээлинде болуп өткөн. Бул 2020 жылы болгон. Бирок анда да пандемияга байланыштуу калып кеткен, андан бери сынак жарыялана элек.
ушул нерсени колго алсаңыздар болбойбу? Мисалы сиздер дагы ошол уюмдун бир чоң Бакыйган областынын өкүлүсүздөр да. Мисалы өзүңүздөр чогуласыздар, сүйлөшөсүздөр, мына ошо сиздер жаштардан идея чыгат да негизичи. Келгиле, мондой кылайлы, биздин тиги Жалал Абадта кооз жерлерибиз жатат, жаман болуп кетти. Келгиле ушуну жылдан жылга берет да. Жылдан жылга все хуже болот ошо заведениялар. Бул идеяны биз көтөрүп атабыз. Айтып аткандай, балдар эс алдыруу борборлоруна мурун биз чоңдорду, жумушчуларды эс алдыруу жагын карап атабыз да. Балдар эс алдыруу борборлорунун инвестиция тартуу, өзүм айтып аткандай, бизде 4 эле балдар эс алдыруу борбору бар. Жок, ошону айтып атам. Жок дегенде бирөөсүн жакшы абалга алып келүү үчүн сынактын негизинде бир жарыяладыңыздарбы десем, жок дедиңиз. Эгер ошол идеяны көтөрүп чыга аласызбы деп суроо берип атам. Аны биз көтөрүп чыгып атабыз азыр. Ошону иштеп чыгып атабыз. Анткени бизде бирок сынак жарыялай элексиңер. Жок, бизде мүлкүбүз Кыргызстан профсоюздар федерациясында жайгашкан. Бардык мүлкүбүз Кыргызстан профсоюздар федерациясынын балансында. Мен ошону туура түшүнөм. Мисалы бардыгыңыздар биригип бир жерде жыйын өткөзөсүздөр да, туурабы? Барасыздар да. Анан чогулганда ушундай идеяны сиз жаш экенсиз, жаш жетекчисиз көтөрүп чыга аласызбы деген суроону берип атам. Ошол сиз айткан идеяны көтөрүп чыгууга бизде 6 апрелде эми легитимдүү төрагалар шайланып, биринчи советибиз мына буюрса 20 апрелде болот. Апрель өтүп кетти го. Кечиресиз, майда 20 майда болуп өтөт. Биз ошого азыр даярданып атабыз. Көтөрөсүзбү маселени? Проекттер буюрса көтөрөбүз. Жакшыртканга аракет кылып атабыз, мына айтып аткандай. Себеби азыр ушул нерселердин дагы бардыгы мына жаштардын колунда да, жаш жетекчилер билген, бул жакшы. Бирок идеяңыздар дагы жаш болуш керек да. Сиз азыр могул жерден ушунча адамдан жакшы идеяларды алып атасыз да. Буюрса мен ойлойм 20 майда өтүүчү өзүңүздөрдүн жыйыныңыздарда Жалал Абад облусунун өкүлү жакшы эле пикир көтөрөт деп. Буюрса эми жакшы. Унчукпай келесизби? Жок, биз деле өзүбүз кызыктарбыз. Анткени мен өзүм ушул профсоюзга келгенден баштап эле лагерлердин шартын жакшыртуу жагы менен көп алектенем да. Балдардын коопсуздугун коргоо. Бирок эмнегедир быйыл кеч калдыңыздар. 10 күндүн ичинде ремонт кылуу, бул билбейм мен кандай ремонт болот. Максат мырза. Баарына эми айткандай эле, мен билгеним боюнча азыркы учурда биздин ишкер айымыбыз айткандай, Арсланбап туристтик базасы кичине оңолуу жолунда депчи. Биз ал жакта дагы былтыры атайын ата-энелердин колдоосу менен, ата-энелердин суроосу менен сурамжылоо жүргүздүк. Эгерде жеке лагерь ачсак, балдарыңыздарды берет белеңиздер. Эгерде биз мондой шарттарды түзсөк деп биз шаарга реклама кылдык, жарыя бердик. Анан каалоочу ата-энелер келишти. Бизге келишип, биз ошол жерден Арсланбап туристтик базасын эле ошол жерден 3 коттеджди арендага алдык да. Бирок арендага алууда биз ошол лагердин жетекчилиги менен сүйлөштүк. Бизге төмөндөйдөй шарттарды. Профсоюздар уюмуна тийиштүү лагерь, ошондойбу? Туристтик базасындагы коттедждерди алдык да биз. Ал жерде биз өзүбүздүн талаптарды койдук да. Буюрса биз кийинки жылдагы балдарыбызды алып келишибиз мүмкүн, бирок сиз бизге мондой шарттарды түзүп беришиңиз керек деп. Бирок Кудайга шүгүр, ал жердин директору дагы жылдан жылга кичинеден болсо дагы аракет кылып, ал жердин материал техникалык базасын чыңдап атат десем жаңылышпайм да. Бизде да бир ой пикир бар, уруксат болсо. Мына биз Барно айымдын оюн уктук, Максат мырзанын оюн уктук, мына Бактыхан жээнин оюн уктук. Негизинен бул маселелер чечүү жолдоруну биз сунуштайт элек. Биз Тышкы иштер министрлигинде негизги бир функциябыз бар. Биз жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына, мамлекеттик администрацияларга, президенттин облустардагы кармактуу өкүлчүлүктөрүнө социалдык, экономикалык жактан өнүгүүсүнө инвестиция тартуу, башка мамлекеттер менен боордоштук мамилелер түзүү иш-аракеттерин көрүп келебиз. Ошонун алкагында биз сунуштайт элек, бизге келген инвесторлор, бизге келген дипломатиялык миссиянын өкүлдөрү, алар айтышат, кандай бир бизнес багытында коммерциялык сунуштамаңыздар болсо, бизге бериңиздер. Инвестиционный паспорт деп коет. Ар бир лагердин инвестиционный паспортун разработка кылып иштеп чыгыш керек. Эгерде ошол инвестициялык паспортты,
жанакы мамлекеттик жеке өнөктөштүк багытында болгон болсо бизге сунуштаса, Тышкы иштер министрлигине биз дүйнө жүзүндөгү кыргыз мамлекетинин чет өлкөдө мекемелерине жолдойбуз. Жолдоп, ал жакта ошол интернет порталдарына өнөктөштөргө сунушталат. Кыргызстанда мына ушундай лагерлер бар, реестри бул сайтта көрсөтүлгөн. Кириңиздер, координаттар жазылган. Эгерде жакшы сунуштарыңыздар болсо бериңиздер. Биз момча жылга өнөктөш болууга даярбыз деп, ошондой сунуштар болсо биз Тышкы иштер министрлиги маалыматтарды дүйнө жүзү боюнча таркатып көмөктөшкөнгө даярбыз. Андан сырткары сунуш берет элем. 3 айда жок дегенде координациялык кеңешти өткөрүшүбүз керек. Областтык деңгээлде президенттин ыйгармактуу өкүлүнүн аппаратында ошол багытта иш алып барган адистер менен биргеликте Барно айым жана жарандык коомду активдүү чакыруу менен ошол жерде кеңешип кескен бармак оорубайт демекчи, актуалдуу маселелерди, көйгөйлөрдү карап туруп, анан чечүү жолдорун биз иштеп чыгышыбыз керек. Рахмат, негизи бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Андыктан мен ойлойм, азыр биз студияда турган баарыбыз эле Барно айымга ийгилик каалайбыз, жаш жетекчи. Негизи ушул алдыдагы жыйындарда мен ойлойм, бүгүнкү күндө өзүңүзгө сиңирип алган идеяларды көтөрүп чыгасыз жана сизге окшогон жаштар мына ушул алы куруп куурап бараткан профсоюздар уюмун мындай жандантат деген үмүт бар да. Үмүт бар, ошон үчүн элдин ишеничин актайсыздар деген биз дагы үмүттөбүз. Келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Ар дайым амандыкта жүз көрүшөлү. Бүгүнкү күндө айтылган кеңештер, ой максаттар мына ушул жогоруда эле айтып кеткендей соолуп же жок болуп бараткан профсоюздар уюмунун ишин жанданышына өзүнүн көмөгүн берет деген ишеничти азырынча карманып туралы. Амандыкта жүз көрүшөлү, саламатта туруңуздар.